саламаттык баракаттык деп. А эмне үчүн кыргыз салам алейкум эмес, баракаттыгын кош айтыш керек? Сиз ушу менен өзүңүздүн кыргыз ата бабаңыздын арбагын тебелеп атпайсызбы? Урматтуу Теңирчи мырза, урматтуу Теңирчи мырза. Теңирчи мырза, угуп туруңуз, өчүрдүм сизди, бирок укканга укугуңуз бар сиздики. Биз кыргызбыз, ошол учурда биз мусулманбыз. Мусулманчылыкта салам айтуу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтылат, урматтуу бир тууганым. Ошондой эле биз мусулман болгондон кийин биздин маданиятыбызда көптөгөн араб сөздөрү кирген. Эгерде ушундай кыйын боло турган болсо, анда мугалим деген сөздү, калем деген сөздү, адабият деген сөздү, маданият деген сөздү, табак деген сөздү, даам деген сөздү, рахмат деген сөздү, шүгүр деген сөздү, ушулардын бардыгын колдонбой коюшуңуз керек болот. Эмне деген тантык сөз бул мисалы үчүн? Эгерде бир адам мусулман болгон болсо, ассаламу алейкум, алейкум ассалам деп учурашкан болсо, эч кандай зыяны жок, урматтуу бир тууган. Бул балким сүннөт деп эсептелет. Ал эми мусулман эместер, алар каалагандай кылыш керек. Анан чыгып алып Куранды мынча окуган элем деп өзүңүздү бир жерде жанагы эме кылып туруп, жашырып туруп, жанагыдай бир көзүңүздү андан кийин теңирчилигиңизди кыла турган жер эмес бул. Ал ошол башка жерге барып сүйлөй бериңиз. Кыргызга кызматты кылсак, мында биз деле кылып атабыз колубуздан келишинче. Ассаламу алейкум деп айткан болсо, кыргыз тебелеп кой деген сөз жок. Биздин мусулманчылык, урматтуу бир тууганым. Бул мусулманчылык эч кандай болгон жерибиз жок биздики. Мына азыр эгерде чындап барып көрө турган болсо, кыргызды колдоп аткан болсоңуз, сиздин байбичеңиз элечек кийип атабы, же болбосо тизеси көрүнүп басып жүрөбү сара шляпаны кийип коюп, же кантип жүргөнү мисалы үчүн караш керек. Башыңызда калпак барбы жокпу деген маселе. Же ошо кыргыздын салтындай болуп, аксакалга келип үйүнүңүз кырылдагандан билинип турат, сакалы коюп кадимиде намаз окуп атасызбы? Бизди кыргыздын бардыгы намаз окуп келген элдерде, мисалы үчүн мусулман болгондордун бардыгы эле. Анан келгенде ассаламу алейкумга байланышып калып, элдин баарын пикирин бузуп эле мындай бир дөөлөттү карлыктын ордуна башка бир нерсени сүйлөп аткан таптага туура эмес сиздики. Сөзүңүз башында бузуп кеткен. Дуаны акырын айтыш керек, дуаны кыйкырып айтпа дегенге алып келип туруп эле, анан баланы өлтүрүп койсо болобу деп атат. Курандан эч кандай пайда көрбөпсүз. Баняга кирип кирбеден чыккан эле кеп сиздики.